Бишкектен жетекчилер келгенде жергиликтүү жетекчилер коноктоо жатаканасын төлөп жатабыз дейт. Ушул маселе кандай болот дейт. Резиденцияда арзан жатакана бар, бирок кымбат жатаканага барып түнөшөт дейт. Ушул боюнча мен силерге бир мисал айтайын. Урматтуу президентибиз жогорку соттун төрагасы Медер Сатиевке ушул боюнча сөгүш берди. Менин көзүмчө айтты, Медер, сен ошол жака барганда, ошко барганда өзүңдүн тамагың өзүңө төлөп койбойсуң. Же жаныңдагы бир помощнигиңе тыйын түкүрдү берип, сен төлөп кой дебейсиң. Тияка барат экен, сага кой соёт экен, бияка барат экен, жылкыны соёт экен. Тиги гостиницага жатпайм дейт экенсиң, бул гостиницага жатам дейт экенсиң. Бул эмне деген акмакчылык деп президентибиз айтканда мен көп болдум ошол жердечи. Уктуңарбы? Эч кандай Бишкектен келген жетекчилерге, башкаларга баягы гостиницаларды издеп, тамак ашын издеп, коюн жылкысын сойгонуңарды биле турган болсо, капа болосуңар айтып коеюн. Предупреждаю силерди. Коопсуздук кызматы түшүндүңүзбү? Точно. Ушул маселе боюнча дагы жумуштар жүргүзүлөт. Жарайт. Бишкектен келген кадастрдын башчысы, архитектордун башчысы же министрликтердин башчылары келип алып жыргап жатышпасын. Ушул боюнча өзү мына менде мурда баягы атам айтып койчу да, башманга өзүңдө депчи. Ошуңуздар өзүңөр да башманга. Өзүңөр ошону кыласыздар. Ошолорду ошондой кыла турган болсо, акырын билдирип койгула бизге, макулбу? Билдирип койгулагын. Биз ал келген жетекчиди дагы азыр мен билемин, жогорку соттун төрагасы уже антпай калды. Ал убадасын берди. Мен деди, экинчи бир жака барсам деди, кол алдындагылардан да чай ичпеймин деди. Өзүм төлөп, өзүм ичип, өзүм кетемин деп президент убадасын берген. Ошондой кылып коебуз. Эгерде ошол Бишкекте келген жетекчилер, министрликтин чоңдору жана башкалар келип алып бул жерде кайраңдап, ичип жеп, ойноп күлүп жүрө турган болсо. Макулбу? Ушуну карагыла. Ушул маселеге көбүрөөк көңүл бургула. Отуруңуз.